Мундуздуктар үчүн акыркы технология менен заманбап мектептин курулушу да башталды. 250 орунга ылайыкташкан имаратта билим алууга бардык шарттар түзүлөт. Бүткөрүү мөөнөтү 2025 жылдын август айы. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан кез. Бүгүн эл өкүлү Айбек Маткеримов мектептин курулушунан кабар алды. Өткүчөктү биз 3 ай жогорку кеңеште жүрдүк. Ар деталына чейин карап чыккан билем да. Ошон үчүн ушул жакшы кылып качествосуна жакшылап бизден талап коюп атат ошо жаңы немеге. Азыр бул жер дагы ошо арматурасы башкасы полностью азыр заманбап жаңы немеге өткөн. Проекттер арматура кең салынды. 220 орындык спорт зал менен бар. Бул жакта спорт площадкасы бар, волейбольный, баскетбольный немеси менен. Ушундай кеңири жакшы бир мектеп түшөт. Мына эски мектепте Союз мезгилинде курулган мектепте 120 орунду мектепте окуп жүргөнбүз, 430 окуучу. Азыр мынакей заманбап Куда кааласа жакынкы күндөрдө 1 жылдын ичинде 225 орунду мектеп курулганы турат. Буга салым кошкондорду баса белгилеп өткүм келет. Мына жогорку кеңештин депутаттары өтө көп салым кошто. Анын ичинен Маткеримов Айбекти баса белгилеп кетким келет. Себеби ал авариялык учурунда дагы бул мектептен кабар алып көп келип жүрдү бизге. Мына бүгүн дагы келип котлованын казылып атканын көрүп, өзү бул куруучуларга көп нерселерди дайындап, өзүнүн карап туруусуну, көзөмөлдөп туруусуну баса белгилеп айтып кетти. Ал арада Айбек Маткеримов Атабеков айыл өкмөтү менен тыгыз иштешип, социалдык жана экономикалык өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн айыл өкмөттүн ардактуу атул намы менен сыйланды. Атабеков айыл өкмөтүнүн социалдык жана экономикалык өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Атабеков айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу деген нам Атабеков айыл өкмөтүнүн элдин атынан жана өзүмдүн жеке өзүмдүн атынан Айбек Маткеримов Айбек Тураталиевичке ыраазычылык билдиремин. Кудай буйрса, мындан ары дагы бизге көп жардамын берет деген үмүтүбүз чоң. Жана ошондой эле биздин мамлекет башчыларына ыраазычылык билдирип кетемин. Мына биздин кече жакында эле Токторбаев Жеңиш Шерманбатович дагы келип биздин Кыргыз-Абад жолунда ачылышын кылып берип кетти. Жалпы эле биздин депутаттарга чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Депутат иш сапарынын алкагында Ширин айылындагы мектептин курулушу менен да таанышты.